Учурда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери кызуу жүрүп жатат. Өзгөчө Бишкек менен Ош шаарында саясий өнөктүк жогорку кеңештин шайлоосунан кем калышкан жок. Муну менен катар шайлоо өнөктүктөрдөгү мыйзам бузуулар да эр шаркка катталууда. Шайлоо өнөктүгүнүн мыйзамдуу талаада өтүүсүнө өбөлгө түзүү иши Ички иштер министрлигине жүктөлгөн. 10 январдагы референдум жана президенттик шайлоо учурунда дагы Ички иштер министрлиги өзүнүн иштерин аткарып, мыйзамдуулукту толук камсыз кылууда иш аракеттерин жогорку деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылганбыз. Бул шайлоодо дагы биз ушул ар бир мыйзам бузуулар катталса, жанакындай подкуп же болбосо агитация учурундагы бир партия же болбосо шайлоочулардын, кандидаттардын укуктары баардыгын тең ушул кандай маалымат түшсө, биз ошонун баардыгына тең ыкчам мыйзамдуу чараларды өз убагында көрөбүз. Деген менен биринин артынан бири катталган мыйзам бузуулар коомчулукка социалдык тармактар аркылуу жетүүдө. Андагы маалыматтар боюнча үй башчылары, мектеп директорлору, мугалимдер тарабынан административдик күчтү колдонуу менен тигил же бул партияга колдоо кылып коюу демилгеси таңууланып жаткандыгы айтылат. Атүгүл айрым партиялар алдын ала ыраазычылык иретинде азык-түлүк каражаттарын таратып жүргөндүгү кошумчаланат. Ну все, тогда. Недостаточно того, что было, да? Да, Но спасибо вы большое. знаете, да, что 11 числа какую партию выбираете? Да, знаю. Ар бир адамга 500 сомдон бөлүнөт. Анан жокму, мына дегендерди жазып алган кийин аяктак болуп, аларды отдельно жазган алар менен дагы бир иштеш керек экен десеңер, аларга башка адамдарды жөнөтүп, может аларды бир госслужбада иштейттир. Мектептин мугалимдери Арча Эшик жагы конусунда жергиликтүү элдерге добуш сатып алуу үчүн үгүт иштерин жүргүзүп атат деген маалымат түшкөн. Мы вот столкнулись с женщиной домкома, которая срывает агитматериалы, не пускает, сказала, что все будут голосовать за ее партию. Шайлоо өнөктүгүндөгү мыйзам бузууларга көз салган жалпы иш коомдук фонду жүргүзгөн мониторингке ылайык, мыйзам бузуулар боюнча Борбор кала менен Ош шаары алдыга чыккан. Саясий күрөш өзгөчө бул Ош, Бишкек шаарларында жүрүп атат. Бишкек шаарында 25 партия атка салышып жүрсөт. Эсептеп келгенде бир жергиликтүү кеңеш депутаттын ордуна 40 адам салышып жатат да. Ош шаарында 9 партия атка салышып жатат, бирок Ош шаарында саясий абалдагы өтө курч деп айтып кетсек болот. Анткени ал жерде партиялар өзүнчө лагерлерге бөлүшүп алышып, бири-бири менен өтө мындай курч, кооптуу мыйзамдарды жүргүзүшүп, бири-бирин жамандаганга чейин барып атат, бири-бирине арызданып атышат, коркутуулар дагы жүрүп атат. Үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды БШК карап, иликтеп чыгып, чын-төгүнүн аныктайт. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын айтымында азыркы учурда дал ушул бузуулар боюнча тагыраагы добуш сатып алуу фактысы боюнча бир талапкер шайлоо жарышынан четтеген. Но если админресурс, он такой менее видный, обычно это происходит в каких-то кабинетах, даются поручения, то, конечно же, подкуп, он же выходит все равно наружу, на улицу. И с развитием, вот с распространением социальных сетей, вот эти факты подкупа, они становятся более известными. Точно так же, как и админресурс. Потому что и через социальные сети мы узнаем о каких-то фактах, но при этом, конечно, вопрос о доказательной базе он остается. То есть вот насколько можно доказать, потому что мы же понимаем, что партии между собой борются, и они тоже могут стать источником недостоверной информации. Ал эми 30 мартта өткөн координациялык топтун жыйынында Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова комиссиянын координациялык тобуна мыйзам бузуу боюнча 31 маалымат түшкөндүгүн жана ага карата чаралар да каралып жаткандыгын айткан. Төрайым кошумчалагандай, алардын арасында резонанс жараткан маселелер да бар. Координациялык топ аркылуу өтүүчү маалыматтар 31 болуп атат. Анын ичинде ошол шайлоо процессинин катышуучунун укуктарын бузуу боюнча 1 маалымат, добуш сатып алуу боюнча 9 маалымат, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча 8 маалымат, шайлоочуларга коркутуу, басым жасоо боюнча 1 маалымат,
талапкерлер жөнүндө жалган маалыматтарды жайылтуу боюнча 1, үгүт иштеринин, үгүт эрежелерин бузуу боюнча 3 маалымат, шайлоо кампаниянын каржылоо эрежелерин бузуу боюнча 3 маалымат жана башка дагы маалыматтар 6. Журналист жана БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү Семетей Аманбеков бул жолку шайлоодо көп кабаттуу үйлөрдүн башчылары, ошол үйдүн жашоочулары кайсы партияга добуш бере тургандыктарын чечип калгандыгын айтат. Ал домкомдорго тийиштүү органдардын учурда такыр эле күчү жетпей жаткандай элес калтырууда дейт. Домкомдор Бишкекти ээлеп алышыптыр. Жана олигархтардын партиясы болобу, эми атын атабай эле коебу, Базаркомдордун партиясы болобу, ошо домкомдорду 2000-жылдын башынан эле колуна түшүрүп алышыптыр. Анан списоктор бар экен, ошонун баарын биз көрүп атабыз азыр. Ошол домкомдордун көйгөйү өзүнчө форма 2 болуп калды. Анан мен таң калышым, же БШК, же МВД, же Ген прокуратура, же ГКМБ мындай эч кандай реакция кылбай атат да, ошогочу баары соцсеттерге жазып атат. Мен жана атым коюп Фейсбукта улам жазып атат. БШКнын мүчөлөрүн коюп алып улам жазып атат. Ушундай болуп атат. Домкомдор жанагындай крышаны жасабайбызбы, детский площадка кылабызбы, подъездтерди оңдойбузбу деген ошондой камынып алып туруп, бул парачылык да негизи. Анан мына мэрия жардам берет, бул депутат өтүп кетсе жардам берет, ошон үчүн буларга добуш салыш керек экен деп чоң көйгөйлөрдү жазып атат. Эч кандай реакция 0. Мындай сыңары пикирин айткан БШКнын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова Борбордук шайлоо комиссиясы менен күч түзүмдөрү шайлоодогу мыйзам бузууларды жөн гана каттап коюучу статистикалык орган болуп калгандыгын сынгалды. Бул маалыматтар шайлоо өнөктүгү башталган учурдан тарта массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыгып жатат. Бирок бир да чечим чыккан жок. Мыйзамды буздуруп, андан кийин жоопкерчиликке тарткандан көрө мыйзамды буздурбоо аракети болушу керек. Маалымат чыгаар замат чара көрүлүшү керек. Административдик ресурс колдонуу болсо, аким болобу, мэр болобу, ким болбосун кызматтан алынышы керек эле. Боршайкомдун деңгээлине чейин көтөрүп, талапкерлерге эскертүү бергенде бул иштер болмок эмес. Реалдуулукта мыйзамдар иштебей жатат. Шайлоо комиссиялары статистика органына айланып калды. Жогорку кеңешке шайлоо алдындагы башкы даярдык катары сыпатталган шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо биринен бири өтүп жандуу болуп жаткандыгы байкалууда. Саясий серепчи Эмил Жураевдин айтымында жергиликтүү кеңештердин депутаты болууга ашыккандардын ар биринин өзүнүн көздөгөнү бар. Жана парламенттик шайлоо орун албай калып, жокко чыгып калып, эмки жаңы өткөрүлчү шайлоого карата, парламенттик шайлоого карата даярдык үчүн да элдин көңүлүнө, көзүнө илинип калуу аракети болуп атса керек. Анын негизи эле менимче бир түшүнүк бар, пайда болуп атат. Ошол Бишкек деген өтө маанилүү нерсе. Биздин Борбор калаада экономиканын канча чоң килейген пайызы ушул шаарда өтөт, орун алат. Анан Бишкек шаардык кеңешиндеги болгон күч, ыйгарым укуктар өтө кенен. Мэрия эмне кылат, кыла албайт деген баарысын ошо Бишкек шаардык кеңеши чечип кое алат. Ошол сыяктуу эле Ош шаарынын деле кеңешинде ошондой. Ош экинчи чоң шаарыбыз, ал жерде да азыр өтө интенсивдүү, өтө катуу жарыш жүрүп атат. Белгилей кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 1820 талапкер. Ал эми Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 707 талапкер ат салышып жатат. Шайлоодон утуп чыккан партиялар 4 жыл иштейт. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталган. Бул өнөктүк 9 апрелге чейин уланат.